тақырыбына. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, саламатсызбы Алмаз Ахунжанович. Мына 2 күндөн бери азыр смог анан кара түтүн боюнча биз жазбай да калдык. Куда мындай неме жакшы болду, кетип калды депчи. Бирок эми биз унутуп калып атабыз да, улам кыш өткөндөн кийин, анан кийин ушинтип эле күн ачылып калса, кайра унутабыз дагы, анан кайра күн суук болуп, бизде смог каптаганда кайра айта баштайбыз да. Анан мына өкмөт тарабынан бирдиктүү бир план жок болуп атат, Алмаз Ахунжанович. Ушуга чейин ар бир мекеме өзүнүн эле маалыматын берип атат. Бирок кандай иш-чара, кыска мөөнөттөгү чаралар кандай болот, узун мөөнөттөгү чаралар кандай болот, бирдиктүү болуш керек. Буну чечпесе болбойт. Маалымат өкмөттөн эч мындай угуп алган жокпуз. Өзү смог, ошол зыян смог, кара түтүн кайсы жактан чыгып атат? Бул жаңыртылган ТЭЦ-тенби фильтр? Айрым жарандар айтып атат, бирок экспертиза керек. Же унааданбы? Же мына жеке сектордагы жанагы отунду жакканданбы, көмүрдү жакканданбы? Ушуга чейин маалымат жок да. Анан тапшырма берилиши керек. Билим берүү министрлигине мына маалымат жагынан мен көңүл бурат элем. Эгерде азыркы кыш, азыркы жакынкы күндөрдө ошондой смог дагы каптаса, балдарга маалыматты бериш керек, мугалимдерге дагычы. Ошол өзүн алып жүрүү эмне кылыш керек? Маскабы, же болбосо жанагы абаны тазалоону алыш керекпи? Ошондой сабактарга ошол сааттарды киргизип, волонтерлор менен, мисалы үчүн ЮНИСЕФ менен бирдиктүү жасаса болот ошонучу. Анан саламаттык сактоо министрлиги дагы жакшы иштебей атат. Так маалымат жок. Мындай күн сайын берип туруш керек. Ошол абанын зыяндыгы жөнүндө көп адамдар билбейт экен. Мисалы үчүн азыр мурда биз үйдү желдетүү үчүн айнекти ач дейт элек. Азыр айнекти ачышуу абдан зыян шаардын ичиндечи. Аны тазалап туруш керек тескерисинче. Эртең менен ачып, кечинде ачып, анан тазалаш керек да. Бирдиктүү бир мындай бардыгыңыз отуруп реакция болгон жок. Эң башкысы мэрия реакция жасаган жок. Маска тагынып алгыла деп койду, болду. Мындай шылдыңдагансыпчы. Ошол бүт бардык ыкчам чараларды, узак мөөнөттөгү чараларды карап чыгыш керек. Анан тез арада мына өкмөттүк саат өткөрөбүзбү, кабыл алыныш керек мөөнөттөр менен. Биз эмне кылабыз? Өкмөт эмне кылат бул боюнчачы? Же мына кыш өтүп кетсе, анан кайра келерки кышка чейин эчтеке жасабай, анан келерки кышта кайра биз смогту талкуулай беребизби? Бул эми абдан орчундуу маселе болуп атат да. Азыр эле бүгүн эле күн ачылып, кечээ күн ачылса эле биз унутуп калбашыбыз керек.